Сексуалдык зомбулуктан жабыр тарткан досуңа кантип жардам берсең болот? Джош Макдауэлл жана Эд Стюарт. Ыраазычылыктар. Биз ыраазычылыгыбызды Intimate Life Ministries'тин директору Дэвид Фергюсонго билдиребиз. Ал ушул сериянын жазылышына чоң салым кошкон. Бул адамдын таасири, Intimate Life'тын принциптери ушул китептердин ар биринде айкын көрүнүп турат. Өзүнүн жеке үлгүсү менен Дэвид Кудайдын колдоосун, соорунучун жана кубаттоосун бизге көрсөтүп турду. Ошондой эле 23 жылдан бери менин жардамчым болуп келген Дэйв Беллиске долбоорубузду даярдоодо жана уюштурууда көрсөткөн жардам үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сериядагы окуялар анын Using Crisis Resource үчүн жазылган программаларынан алынган. Жана дагы биздин китептерди басып чыгарган Джой Полго жана Word Publishing'e биздин долбоорубузга колдоо көрсөткөндүгү үчүн терең ыраазыбыз. Джош Макдауэлл, Эд Стюарт. Эндин окуясы. Бөлмөнүн сыртынан кадамдардын дабышын укканда кичинекей кыз коркконунан кыймылдабай катып калды. Ал тайенеси менен таятасынын үйүндөгү коноктор бөлмөсүндө жалгыз жаткан эле. Бирөөнүн басып келе жатканын укканда ал керебеттин астына жашынып алсамбы деп ойлоду. Бирок эшик ачылганда кеч болуп калганын түшүндү. Ал жуурканына чүмкөнүп, аны эч ким көрбөй каларынан үмүттөнүп жатты. Кыз анын бөлмөгө киргенин укту. Коенегим, бул мен, таятаң деген шыбырды укту. Тайенең катуу уктап калды. Ошондуктан биз өзүбүздүн эч кимге айтпаган сырдуу оюнубузду ойной алабыз. Кыз ого бетер бүрүштү. Ал эч кимге көрүнбөгүдөй кичине болуп кетүүнү же таптакыр эле жок болуп кетүүнү каалап жатты. Ал таятасы менен сырдуу оюнду ойногонду жаман көрчү. Таятасынын анын денесин кармалаганы ушунчалык жагымсыз эле. Бирок кыз эч кимге эч нерсе деп айта алчу эмес. Себеби таятасы бул сыр аны эч кимге айтпаш керек деп ойлогон. Аны эч кимге айтпаш керек деп койгон. Андан сырткары, эгерде ал бирөө жарымга бул тууралуу ооз ачса, анда ал өзү күнөөлүү болуп калам деп коркчу. Себеби ал ушундай жаман нерсени жасап жатпайбы? Кыз бөлмөнүн эшиги жабылганын укту. Коенегим, чык эми деп шыбырады таятасы. Таятасы төшөктүн ылдый жагында түйүнчөктү кармалай баштаганда кыз ого бетер бүрүшө түштү. Таята, бүгүн ойнобой эле коелучу, суранам, деп жалдырап жатты кыз. Таятасы жуурканды ача баштаганда, жок коенегим, биз бүгүн ойношубуз керек, деди жагымсыз үн менен таятасы. Анын колдору шейшептин ичине кирип, кичинекей кыздын денесин кармалай баштады. Кыз колунан келишинче бүрүшүп жатты. Жок таята, антпечи. Жок, таята, суранам. Ойгон, бирөө аны түрткүлөп жатканын сезди. Сага коркунучтуу түш кирип жаткан окшойт. Ойгончу. Ал угуп жаткан үн таятасынык эмес эле, Хезердики экен. Хезер аны жулкулдатып жатканда ойгонуп кетти. Караңгы экен. Жыйындын жайкы лагеринде уктоочу каптын ичинде керебетте жатканын эстеди. Бөлмөнүн ичинде ал жана Хезерден башка дагы 4 кыз бар эле. Ал жерде алар менен чогуу Дженни Шоу, алардын насаатчысы да бар болчу. Жеңилдене үшкүрдү. Ал көргөн түшүндөгүдөй 6 жашар кыз эмес. Азыр ал 14 жашта жана ал таятасы менен эмес, жаштар лагеринде достору менен болчу. Алар жайгашкан кичинекей үй тоонун арасында жайгашкан жана бөлмөнүн ичи салкын эле. Ошентсе да коркунучтуу түшүнөн кийин аны муздак тер басып, денеси титиреп, жүрөгү ушунчалык катуу соккондуктан азыр эле сыртка ыргып кете тургандай болуп жатты. Сени менен баары жайындабы? Деп шыбырады Хезер. Сен түшүңдө жок, таята жок деп бир жериң ооруп жаткандай кыйкырып жаттың. Караңгыда курбусунун бетин араң көрүп турду. Баары жакшы, Хезер, деди ал. Бул жөн эле коркунучтуу түш, баары жакшы. Таятаң сенин артыңдан балта же дагы башка нерсени көтөрүп алып, кууп жүргөндөй болуп, ушунчалык коркунучтуу кыйкырып жаттың, деди шыбыраган үн менен Хезер, суроолорун улантып. Сенин уйкуңду бузганым үчүн кечир, деди сөздү башка нукка бурууга аракет жасап.
Башкаларды да ойготуп албадым бекен? Коркпой эле кой, бардыгы өлүктөй уктап жатышат, деди тынчтандыра Хезер. Энн Кассиди Хезер Уоллсти өзүнүн дүйнөдөгү эң жакын курбусу деп эсептечү. Хезер ал үчүн бир туугандай болчу. Дайыма ал үчүн кам көрүп жардам берүүгө даяр эле. Алар 5-класста окуп жүргөн кезде Энди апасы машаякчылардын орто мектебине киргизгенде достошуп калышкан. Апасы Энди бул мектепке алып келгенде ал аябай таң калган болчу. Себеби алардын үй бүлөсүнөн эч ким жыйынга барчу эмес. Бирок жыйынтыгында бардыгы жакшы болду. Мектептин 1-окуу жылында Энн 2 адам менен таанышты. Кийин алар анын жашоосунда өтө маанилүү ролду ойношту. Башында ал 5-класста окуган Хезер Уэллс менен достошту. Андан кийин жекшембилик чогулуштардын биринде ал машаякка ишенип калды. Бул октябрь айында болгон. Ошол күндөн баштап ал ага бир туугандай болгон Хезер менен чогуу жекшемби күндөрү жыйынга бара баштады. Сенин түшүңө эмне кирди? Деп Хезер тынчтан албай сурай берди. Энн анын суроосуна жооп берүүнү каалаган жок. Бул түштү ал буга чейин да көп көргөн. Бул түштөн кийин ал өзүн булгангандай жана туңгуюкка калгандай сезчү. Бул жөн гана түштөр эмес эле. Бул анын коркунучтуу эскерүүлөрү эле. Маанилүү эч нерсе деле эмес. Кел уктайлы деп жооп берди Энн. Бирок ал бир нерсени жашырып жатканын билип турду. Сенде таятаң менен көйгөйүң барбы, Энни? Мен бул жөнүндө сыйынсам болобу, деди Хезер. Энн курбусун анын дайыма сыйынууга даяр болгон сапаты үчүн абдан жакшы көрчү. Таятам 2 жыл мурда каза болгон, деп жооп берди ал. Ой, кечирип койчу. Мен жөн гана ойлогон элем. Хезер эмне дээрин билбей калды. Эч нерсе эмес, Хезер. Кел эми уктайлы. Эртең менен бизде сыйынуу чогулуш барбы? Ооба, эртең мененки тамактан кийин болот. Жакшы анда, бейпилтүн. Сага рахмат, деп шыбырады Энн. Бейпилтүн. Хезер тез эле уктап калды. Ал эми эч эле уктай алган жок. Хезер, мен сага чындыкты айткан жокмун, деп ичинен шыбырап жатты Энн. Менде азыр таятам менен эч кандай көйгөйүм жок. Ал өлүп калган. Бирок ал мени менен жасаган иштерин эч качан эч кимге айткан эмесмин. Мен ушунчалык уялганымдан кимдир бирөөгө бул жөнүндө айтып берүүдөн корком. Анан дагы бул эскерүүлөрүмдөн эч эле кутула албай келем. Балким бул жөнүндө экөөбүз чогуу сыйынсак жакшы болмок окшойт. Джинни Шоунун бөлмөсү 3-күн катары менен тазалыгы мыкты болгону үчүн сыйлыкка ээ болгону жөнүндө эртең менен тамак учурунда жарыялашты. Хезер Уэллс адаттагыдай эле эң катуу кол чабуулар менен үнүн бийик чыгарып баарын куттуктап жатты. Ал эми Энн бардыгынын артында тынч карап турду. Көптөрү бул экөөнүн дос болгонуна ишене алышчу эмес. Себеби алар бири-биринен ушунчалык айырмаланып турушчу. Хезер эмоционалдык жактан ачык жана көңүлдүү кыз эле. Энн болсо тескерисинче тынч жана жөнөкөй кыз. Анткени менен Хезер курбусу Энди эч качан жалгыз таштачу эмес. Энн аны ушул сапаты үчүн да жакшы көрүп, аны баалачу. Тамактан кийин Энн менен Хезер сыйынуу чогулушуна келишти да өздөрүнүн сүйүктүү дөңгөчүнө отурушту. Алар ыйык жазуу начардан мурда Энн түнкү кыскача сүйлөшүүдөн кийин анын тынчын алган суроону көтөрдү. Экөөбүз сыйынар алдында мен сенден кечирим сурагым келет, деди Энн курбусуна кайрылып. Эмне үчүн? Хезер башын көтөрүп аны кызга карады. Энн оңтойсуздана дөңгөчтөн жылымыш этти. Себеби бул тема жөнүндө сүйлөшүү ага оор болуп жатты. Түндө мен сага таятам менен эч көйгөйүм жок деген элем. Ооба, анткени ал 2 жыл мурда каза болгон да, туурабы? Чынын айтсам, мен сага чындыкты айткан жокмун. Анын каза болгондугу жөнүндөбү? Жок, көйгөйлөр жөнүндө. Сенин таятаң менен көйгөйлөрүң бар беле? Ошол үчүн сен түндө коркунучтуу түш көрдүңбү? Түнкү түшүн эстегенде Энндин денеси муздай түштү. Ал башын ылдый салып, бутунун учу менен арчанын ийнелерин санап жатты. Акырында ал: "Мен бул жөнүндө эч кимге айткан эмесмин. Ата-энеме да", деди. Хезер курбусунун колун кармады. Ал курбусу үчүн бул жөнүндө айтуу канчалык оор болуп жатканын көрүп турду. "Энни, коркпо, мен сени мененми", деп тынчтандырып жатты ал. "Сен кааласаң мага бардыгын айтып берсең болот. Мунун баары мен 4 жашымда башталган.
Ата энем мени таятам менен тайэнемдин үйүнө жылына бир нече жолу дем алыш күндөрү алып барышчу. Тайэнем дүкөнгө кеткенде же уктап жатканда таятам ал мени менен туура эмес нерселерди жасачу. Уялганынан эндин көзүнөн жаш куюлуп, буркурап ыйлай баштады. Ал мени кармалап жана мени да аны кармалашыма мажбурлачу. Мени түшүнүп жатасың да. Ал бул жөнүндө эч кимге айтпашым керектигин буйруган. Ошондуктан мен эч кимге айткан эмесмин. Бирок ошондон бери мен дайыма коркунучтуу түштөрдү көрөм. Эн курбусунун далысына башын коюп алып, буркурап ыйлап жатты. Хезер да аны кучактап алып көзүнө жаш алды. Энни байкушум, деди ал кайгыга толгон үн менен. Сен ушундай жаман нерсени башыңдан өткөргөнүң жөнүндө билген эмесмин. Бул абдан өкүнүчтүү. Бир нече мүнөт алар чогуу ыйлап отурушту. Бул канчага чейин созулду эле? Деп сурады Хезер. Алар көздөрүн арчыган кезде. 3 жылга жакын, деди. Андан кийин таятам ооруп калды. Ал карылар үйүндө жашап жүрчү. Анан 2 жыл мурда каза болду. Мен ата энеме эч нерсе айткан эмесмин. Анткени өзүмө көйгөй жаратып аламбы деп корктум. Мунун баарына өзүм күнөөлүүмүн деп ойлочумун. Энни, сен ал кезде кичинекей элең да, деп каршы болду Хезер. Мында сенин күнөөң жок. Бардыгына таята күнөөлүү. Кичине балдар менен мындай нерселерди жасабаш керек да. Анда эмнеге мен болгон нерселер үчүн өзүмдү күнөөлүү сезип жатам? Бир самга Хезер унчукпай туруп калды. Анан ал, мен сага эмне деп жооп беришти билбейм. Бирок Джинни билет болуш керек. Джинни алардын лагердеги насаатчысы эле. Джинни Шоу жана анын күйөөсү Даг кыздар барган жыйындагы жаштар кызматын жетектешчү. Кыздар Джиннини өздөрүнүн ишенимдеги эжеси катары көрүшчү. Мен мунун бардыгын Джинниге айтып бере аларыма көзүм жетпейт, деди Эн кабагын салып. Өзүңдүн түштөрүң жөнүндө жана таятаң жөнүндө мага айтып бергениң үчүн ыраазымын. Мен сени менен болом жана сен үчүн сыйынам, деди Хезер курбусун кубаттап. Бирок бул көйгөйдү чечүүдө Джинни менен кеңешсек жакшыраак болот деп ойлойм. Биз чогуу аны менен сүйлөшөбүз. Эн селт эте түштү. Бирок Хезер туура нерсени айтып жатканын сезип турду. Кыздар жыйындагы жаштар тобуна бара баштаган күндөн тарта Джинни Шоу алар үчүн руханий күчтүн булагы боло алган. Балким анын убактысы жоктур деп акырын гана каршылык көрсөтүүгө аракет жасады Эн. Сен аны менен сүйлөшкөнгө даяр экениңди мага айтсаң эле болду. Калганын мен өзүм кылам, деди Хезер. Эн үчүн өзүнүн көптөн бери катып жүргөн сырын Хезерге айтып берүү канчалык оор болгонуна карабастан, ал өзүн кыйла жеңил сезе түштү. Хезер аны угуп, аны менен чогуу ыйлагандыгы үчүн эле аны басып турган оор жүктүн бир бөлүгүн алып салгандай болду. Ал эми Джинни менен сүйлөшүү аны мындан да жакшыраак сезе алуусуна жардам берсе, анда Эн муну жасай алат. Макул, деди ал. Мен Джинни менен сүйлөшөм. Бирок сен мени менен барсаң гана. Хезер жылуу жылмайды. Албетте, биз доспуз го. Хезер түшкү тамактан кийинки бош убакытта Джинниден жолугушуу жөнүндө сурады. Ал макул болду. Башкалар ат минип көңүл ачып жүргөн кезде алар кичинекей үйдө жолугушту. Хезер курбусунун колун бекем кармап отурган кезде Эн Джинниге өзүнүн түнкү коркунучтарынын себеби болгон өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып жатты. Джинни ага көптөгөн суроолорду берди. Бирок жийиркеничтүү окуянын майда чүйдөсүнө чейин айтуусун талап кылган жок. Эн көз жашын токтото албай, окуянын бардыгын айтып жатты. Жана Джинни менен Хезер аны колдоп турушту. Эч нерсе эмес, Эн, ыйлап ал. Сен бугуңду чыгарышың керек. Биз сени мененбиз, деп сооротуп жатты Джинни. Хезер менен Джинни да көздөрүнө жаш алды. Алар эс ала түшкөндө Джинни, сенин таятаң менен ойногон сырдуу оюндун аталышы бар. Мен эмне жөнүндө айтып жатканымды түшүнүп жатасыңбы, Энни, деп сурады. Джинни эмнени айткысы келип жатканын Эн билди. Бирок бул ушунчалык жийиркеничтүү жана жаман нерсе болгондуктан ал эмне деп айтышты билбей турду. Анда таятаң сени менен жасаган иштин аталышы кандай экенин мага айтчы, деди Джинни. Эн үчүн бул сөздөр тыюу салынган, сөгүнгөн уят сөзгө окшош болгондой сезилип жаткандыктан ал бул сөздөрдү айткысы келген жок. Бирок Джиннинин жумшак түрткүсү менен ал, таятам мага сексуалдык зомбулук жасаган. Туура айтасың, Эн.
деп анын сөзүн ырастады Дженни. Муну сен өзүң түшүнгөнүң маанилүү. Сенин ата-энең, тайэнең менен таятаң жана башка чоңдор сен үчүн кам көрүп, сени коргошу керек. Таятаң башка убакта сага канчалык кам көрүп, боорукер көрүнгөнүнө карабастан, анын жеке канааттануусу үчүн сени менен жасаган иши сексуалдык зомбулук экени анык. Ал эми мындай иштер кылмыш деп аталат. Эгерде сенин таятаң азыр тирүү болуп, дагы деле сени менен ушул ишти жасап жаткан болсо, анда мен полиция чакырып, же балдардын укугун коргоочу агентствого арыз менен кайрылууга мажбур болмокмун. Бул өтө олуттуу иш. Бирок мында менин кандайдыр бир күнөөм бар да, деди Энн көз жашын кармап. Таятам менен өтө эле татынакай экенимди айтчу. Дженни акырын гана башын чайкап, мында сенин эч кандай күнөөң жок, Энн. Ал сага эмне деп айтса да, сен өзүңдү кандай сезип жатсаң да, бул сенин күнөөң эмес, деди. Дженнинин сөздөрүнөн кийин Энн эркиндикке чыккандай болду. Анын жонунан өтө чоң жүктүн түшкөнү сезилди. Бул менин күнөөм эмес, деп кайталады ал. Туп-туура, деди Дженни жылмая. Ушунун бардыгын азыр айтып бергендиң үчүн, сенин эр жүрөктүүлүгүң үчүн мен сени менен сыймыктанып жатам. Жана ушундай коркунучтуу жарааттардан айыгууга сага жардам бергим келет. Айыгуу, деп таң калды Энн. Бирок мунун бардыгы болгонуна көп убакыт өтүп кетти да. Мен азыр сага бардыгын түшүндүрүп берем, деди Дженни. Мисалы сен колуңду сындырып алдың дейле. Бирок бул тууралуу эч кимге айткан жоксуң. Жана доктурга да барган жоксуң. Эмне болот? Колум айыгып калмак. Бирок кыйшык болуп бүтмөк, деп ой жүгүрттү Энн. А балким таптакыр айыкмак эместир. Туура, деди Дженни. Сени менен да ушуга окшош нерсе болгон. Сен бала кезиңде таятаңдын сага карата сексуалдык зомбулугунан эмоционалдык травма алгансың. Балким убакыт өткөн сайын сен кандайдыр бир жарааттарыңдан айыккандырсың. Бирок азыр Кудай сени сүйгөн адамдардын жардамы менен сенин айык элек жана сени кыйнап жаткан жарааттарыңдан толугу менен айыктырууну каалайт. Эми мен түшүндүм, деди Энн. Мына ошондуктан мен сенин жаныңда болом. Жана сенин айыгууңа жардам берүүнү каалайм. Муну эсиңден чыгарба. Сен мага ишенсең болот. Энн, мага да ишенсең болот, деди Хезер. Алардын сөзүн бөлүп. Анан Дженни саатты карап, биз барышыбыз керек. Топтогу оюндардын убактысы болуп калды. Эгерде силер кааласаңар, эртең да ушул эле жерде жолугалы. Биз дагы бир нече аспектилер жөнүндө сүйлөшүбүз керек, деди. Мен каалайм, деди Энн чечкиндүү. Хезер да макул болду. Кетер алдында Дженни Энндин айыгысы үчүн сыйынды. Ошол күнү бою Энн өзүн мурункудан бактылуураак сезип, кубанып жүрдү. Ал өзүнүн жашоосундагы эң караңгы барагын ачкан кезде ал үчүн эң кымбат болгон эки адам аны дагы деле сүйүп турушту. Эми Энн жашоосунда жаңы бөлүм башталганын сезип турду. Ой жүгүртүү убактысы. Энн Кассидеги таятасы жасаган мамиле азыркы учурда таң калыштуу эмес экендиги өкүнүчтүү. Статистика көрсөткөндөй, АКШда ар 2 мүнөт сайын жаш балдар сексуалдык зомбулукка кабылышат. Болжол менен 18 жашка чейинки ар бир 3-чү аял жана ар бир 7-чи эркек сексуалдык зомбулукка туш болушат. Жаш балдарга жана өспүрүмдөргө карата жасалган сексуалдык зомбулук көп адамдарга билинбейт. Бирок күнөөлүү сезимден, жан дүйнөсүндөгү жарааттарынан жана уялуудан кыйналган Энн жана ага окшогон башкалар үчүн бул өтө оор. Балким сиз да ушундай зомбулукка кабылгандырсыз. Ошондуктан ушул китепти окуп жатасыз. Келиңиз, сексуалдык зомбулук деген терминди аныктап алалы. Бул терминдин мааниси чоң адамдын жаш балага карата андан сексуалдык канааттанууну алуу максатында жасалган иш-аракети же аны менен маектешүүсү дегенди билдирет. Эгерде тагыраак айта турган болсок, бала кезиңизде же өспүрүм кезиңизде сиз менен төмөндө жазылган нерселер болгон болсо, анда сиз сексуалдык зомбулукка кабылгансыз. Чоң адам сизге өзүнүн жыныс мүчөлөрүн көрсөткөн. Чоң адам сиздин денеңизди көрүш үчүн жана кармалаш үчүн кийимиңизди чечүүнү сураган. Чоң адам сиздин жыныс мүчөңүзгө оозу менен тийген же сизди анын жыныс мүчөсүнө тийүүгө мажбурлаган. Чоң адам сизди мастурбация кылууга же анын мастурбация кылганын карап турууга мажбурлаган. Чоң адам сиздин жыныс мүчөңүзгө
же көтөн тешигиңизге өзүнүн манжаларын, жыныс мүчөсүн же дагы башка нерсени салган. Чоң адам сизди аны менен жыныстык жакындашууга мажбурлаган. Чоң адам сизди порнографиялык материалдарды жасоо үчүн колдонгон. Кудай бузукулукту жана сексуалдык зомбулукту жек көрөт. Ал жыныстык жакындашууну үй бүлөдөгү аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы сүйүүнү бири-бирине көрсөтүш үчүн жараткан. Ушул чектен чыккан кандай гана жыныстык катнаш болбосун, ал Кудайдын мыйзамын жана эркин бузуу дегенди билдирет. Мунун ичине чоң адамдар өзүнүн сексуалдык канааттануусу үчүн жаш балдарды колдонуусу да кирет. Алар өздөрүн ар түрдүү күнөөсүз себептер менен акташы мүмкүн, бирок баары бир бул кылмыш боюнча калат. Сексуалдык зомбулуктар сиздин секс жөнүндөгү жана анын Кудай койгон максаты жөнүндөгү түшүнүгүңүздү бурмалайт. Бурмаланган түшүнүгүңүз сиздин эмоционалдык, социалдык жана жыныстык жетилүүңүздүн процессин бузат. Алар чыныгы сүйүүнүн, адамдык жана кудайлык табиятын туура түшүнүүңүзгө тоскоолдук кылат. Алар Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганын сиздин инсандыгыңызды тебелеп тепсейт. Эгерде сиз сексуалдык зомбулуктан жабыр тарткан болсоңуз, анда сиз эмоционалдык жактан жана балким денелик жактан да жаракат алгансыз. Жаш балдарга жана өспүрүмдөргө көрсөтүлгөн сексуалдык зомбулуктун кесепеттери кандай? Төмөндө мунун негизги кесепеттеринин тизмеси берилген. Балким алардын кээ бирлери сизге тааныш болуп чыгар. Денелик жактан ооруу же жаракат алуу. Эндин таятасынын сексуалдык зомбулугу ага эч кандай денелик зыян келтирген эмес. Бирок көптөгөн жаш балдар менен мындай болбойт. Кээде мындай зомбулукка туш болгон балдар СПИД же жыныс жолу менен жуккан дагы башка ооруларды жуктуруп алышат. Же ол болсо жатыны же көтөн тешиги айрылып кеткендиктен оор жаракаттарды алышат. Кээ бир оорулар айыкпайт жана өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Кош бойлуулук кээ бир кыздардын боюна бүтүп, алар төрөшү мүмкүн. Бул алардын жашоосун мурункудан да бузат. Жалган күнөөнү сезүү. Эмне үчүн эн таятасынын ага көрсөткөн зомбулугунда өзүн күнөөлүү деп ойлогон. Көпчүлүк балдар чоң адамдарды идеалдуу жана адилеттүү деп эсептешет. Чоң адам ага кандайдыр бир зыян келтирсе, анын ичинде сексуалдык зомбулук да бар. Анда бала мындай мамилеге татыктуумун деп ойлоп калышы мүмкүн. Ал эми кээ бир балдар чоңдор аларга жаман мамиле жасап жатышканын билишет. Бирок муну токтотуу үчүн эч нерсе жасай алышпайт. Уялуу. Бул сезим өзүн күнөөлөгөн сезимге окшош. Мындай сезимди сиз өзүңүз каалабасаңыз да сексуалдык зомбулукка катышканыңыз үчүн сезишиңиз мүмкүн. Мында сиздин күнөөңүз жок болсо да, сизге карата ушундай зомбулук жасалган үчүн сиз өзүңүздү ыплас, бузулган жана күнөөкөр сезишиңиз мүмкүн. Алсыздык. Эн таятасы тараптан сексуалдык зомбулукка туш болгондо, ал таятасы экөө гана билген сырдуу оюндун капканына түшкөндөй сезген. Ал мунун туура эмес экендигин билсе да, баары бир бул жөнүндө эч кимге айта алган эмес. Балким сизди коркуткандыр. Жакшы сөздөр же иштер менен жоошутуп, сизди ооз ачпай турган кылып көндүргөндүр. Ошондой эле сиз кимдир бирөөгө бул тууралуу айтып берүүгө аракет жасаган кезде сизге ишенбей же таптакыр эле сизге көңүл бурбай коюшкандыр. Ушул себептен улам сиз өзүңүздү алсыз сезесиз. Өзүн өзү төмөн баалоо. Зордуктаган адамдардын мамилесинен жабыр тарткан адамдардын көбү аларды эч ким сүйбөйт жана сүйүүгө татыксызбыз деп эсептешет. Аларды Кудай, досу же курбусу, ата-энеси же өмүрлүк жары сүйө турганына ишенүү алар үчүн өтө кыйын. Өзүн өзү төмөн баалоо эмоционалдык жана денелик жаракаттарга алып келип, өзүн өлтүрүү жөнүндө ойлорго да түртүшү мүмкүн. Зордук зомбулуктун кайрадан кайталанышы. Сексуалдык зомбулукка кабылган адамдардын көбү кайрадан зомбулукка туш болушу мүмкүн. Себеби алар өздөрүнүн баалуулугун биринчи жолу зордукталганда эле жоготуп койгондуктан, ушундай зомбулукка өздөрүн татыктуубуз деп ишене башташат. Сексуалдык зомбулуктардын дагы башка кесепети бар. Курчап турган адамдарга карата каардануу, адамдарга ишенбестик, башкалар менен мамиле түзүүнү билбөө, өзүн карабай калуу, үйдөн качуу,
тартипти бузууга умтулуу, депрессия, ачуулануу, коркунуч, тынчсыздануу, өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасоо, зомбулукка кабылган адам катары сиз кандайдыр бир эмоционалдык туруксуздукту сезесиз. Мындай айыгуу үчүн сизге башка адамдардын жардамы керек болот. Эгерде сиз да Эн сыяктуу сиз менен болгон окуяны жашырып, эч кимге айтпай жана эч кандай жардамды издебеген болсоңуз, анда азыр бул жөнүндө айтууга жана жардам сурап кайрылууга убакыт келди. Эн билгенде эле зомбулук көрсөтүлгөн убакытты эске салуу өтө оор жана кыйын болот. Эндин окуясынын биринчи бөлүмүндө биздин көңүлүбүздү бурган эки маанилүү учур бар. Бул учурлар башыбыздан өткөн оор окуянын кыйындыгын көтөрүүгө жардам бере алат. Биринчиден, сизди көп түрдүү эмоциялар толтурушу мүмкүн. Эн сыяктуу эле сизде да күнөөлүү сезим, уялуу жана ачуулануу болушу мүмкүн. Сиз мурда ыйлап көрбөгөндөй ыйлайсыз. Ошондой эле эмоционалдык боштукту да сезесиз. Сиз ошол абалыңызга, сизди зордуктаган адамга жана сиздин оюңузча сизди коргошу керек болгон адамдарга, керек болсо ушул нерсеге жол берген Кудайга да ачууланышыңыз мүмкүн. Бирок бул сезимдер кадимки жана табигый сезимдер экендигин билиңиз. Анткени Кудай сизди ушундай кылып жаратып койгон. Сиздин эмоцияларыңыз ички жан дүйнөңүздүн ооругандыгын сыртка чыгарып турган клапанга окшош. Бул эмоцияларды түшүнүү жана аларды башкара билүү абдан маанилүү. Анткени эмоцияларды чыгаруунун пайдалуу ыкмасы менен биргеликте сизге зыян келтирген ыкмалары да болушу мүмкүн. Джинни Энге берген эң эле жөнөкөй кеңеш туура болгон. Кайгыны ичиңе жашырбастан, анын сыртка чыгышына жол берүү. Ошондой эле ал Эндин жанында болуп, аны менен чогуу ыйлаган. Ушундай мамиле Ыйсанын «Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат» деген сөздөрүн чагылдырып турат. Ыйлоо бул процесс. Ал аркылуу жан дүйнөнүн ооруганы сыртка чыгат. Башка адамдар сиздин кайгыңыз менен азабыңызды бөлүшүп, сиз менен чогуу ыйлаш үчүн аларга өзүңүздү ачып бересиз. Мына ушундай жол менен Кудай сизди баталагысы келет жана сизди коштоп жүргөн оор сезимдерден жүрөгүңүздү айыктырууну каалайт. Сизди толтуруп жаткан ар кандай эмоцияларды сезе билүү өтө маанилүү жана пайдалуу боло алат. Экинчиден, сиз сексуалдык зомбулуктун кесепеттери жана жарааттары менен күрөшүп жаткан мезгилде сиз муктаж болгон эң эле чоң нерсе бул сооронуч. Биздин жан дүйнөбүз ооруп, азап тартып жаткан кезде биздин кайгыбызды тең бөлүшкөн адамдардын жаныбызда болгону биз үчүн чоң сооронуч. Кудай бизге сооронучту жакындарыбыз аркылуу жөнөтөт. Элчи Павыл жазгандай, Кудай бизди соороткондой эле ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорота алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Сооротуу деген эмне? Алгач ал эмне эмес экендигин билип алганыбыз пайдалуу болоттур. Сооротуу бул бекем жана кайраттуу болууга чакырык эмес. Сооротуу бул эмне үчүн адамдардын жашоосунда көйгөйлөр боло тургандыгын түшүндүрүүгө аракет жасоо эмес. Сооротуу бул Кудай бардыгын башкарып тургандыгы жөнүндө туура сөздөрдүн жыйындысы эмес. Мунун бардыгы убактысы келгенде пайдалуу болушу мүмкүн. Бирок булар биздин сооронууга болгон муктаждыктарыбызды толтура албайт. Адамдар биздин оор абалыбызды сезип жана биз менен кошо кайгыруусу аркылуу бизди соорота алышат. Ыйса өзү да досу Лазар өлгөндө сооротуу кызматын көрсөтүп берген. Ыйса Лазардын карындаштары Марта менен Мариянын үйүнө келгенде алар менен чогуу ыйлаган. Андан кийин гана ал өзүнүн ажайыбын Лазарды өлгөндөн тирилтүүсү аркылуу көрсөткөн. Эмне үчүн Ыйса кайгыдан азап тартып жаткан Марта менен Марияга ыйлаштын кереги жок, Лазар жакында тирилет деп айткан эмес. Анткени ошол учурда алардын кайгысын тең бөлүшкөн адамга муктаж болуп турушкан. Ыйса алардын кайгысы менен көз жашын тең бөлүшүп, алардын муктаждыгын толтуруп берген. Андан кийин гана ал керемет жасап, алардын кайгысын кубанычка айланткан. Биз кыйналып жатканда жалгыз эмес экенибизди билишибиз керек. Ошондо гана биз соорона алабыз. Павыл элчи да бизди кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла деп үйрөткөн. Сиз кайгырып жаткан учурда адамдар сизди кайраттуу болууга чакырып,
же чыныгы сооротуу деген эмне экендигин билбеши мүмкүн. Ошондо жаныңызда сиз муктаж болгон сооротууну бере алган Дженни жана Хезерге окшогон адамдар бар экендигине үмүттөнүү керек. Сиз менен чогуу кайгырып, кыйналып, же керек болсо чогуу ыйлаган адам аркылуу сиз Кудайдын кам көрүүсүн сезе аласыз. Дженни жана Хезер оор абалга туш болгон адамды соорота алган чыныгы сооротуучунун жакшы үлгүлөрү. Ал эми Энн Кассиди сексуалдык зомбулуктун кесепетинен пайда болгон жарааттардан айыгуунун ичинде дагы башка көптөгөн аспектилер кире турганын азыр билет. Энндин окуясы. Энн, биздин кечээги сүйлөшүүдөн кийин өзүңдү кандай сезип калдың деп сурады Дженни. Ал Энн менен Хезердин тушундагы керебетте отурду. Алар менен чогуу болгон кыздар азыр суу лыжасын тээп көңүл ачып жүрүшкөн. Менде түрдүү сезимдер болду деп жооп берди Энн. Кээде гана күтүүсүздөн жагымсыз учурлары эсиме түшө калып, менде билесиң го, баягы ыплас коркунуч жана уялуу сезимдер болуп жатты. Бирок башка жагынан кечээки сүйлөшкөнүбүздү эстегенде менин башымдан өткөн окуяны башка адамдын билгендиги мага кубаныч берип турду. Мен жагымсыз эскерүүлөрдөн алаксып, жакшы нерселер жөнүндө ойлогонго аракет жасадым. Бир-эки жолу ыйлагым келгенде мен кубанычтуу нерселер жөнүндө ойлогонго аракет кылдым. Сени кыйнаган эскерүүлөрдөн дароо эле кутулууга аракет жасаба, деди эркелете Дженни. Сен азыр жасаган нерсенин эң зыяны бул сенин башыңдан өткөн окуядан баш тартып, же ал жөнүндө унутууга жасаган аракетиң, же болбосо ичиңдеги эмоцияларды сыртка чыгарбай, аларды басууга жасаган аракетиң. Ал эми пайдалуусу бул болгон иштин көзүнө тике карап, аны кабыл алып, сезимдериңди сыртка чыгарып, жана башкалардан жардам кабыл алууң. Менимче, эгерде сенин ата-энең каршы болбосо, сен машаякчы жакшы жан сооротуучу менен сүйлөшсөң жакшы болмок. Бул сөздөрдү укканда энди ток ургандай болду. Менин ата-энемби? Бул жөнүндө ата-энеме айтып бербейсиң да, чынбы? Дженни анын колун жылуу кармап, бул сен үчүн оор болушу мүмкүн. Бирок болгондун бардыгын ата-энең айтып беришиң керек. Бул сенин жарааттарыңдан айыгууңа жардам берет, деди. Бирок менин апама бул канчалык оор тиерин билесиңби? Таятам анын атасы да. Балким ага да сооротуу, колдоо жана кубаттоо керек болоттур деп түшүндүрдү Дженни. Бирок ал сени жакшы көрөт жана ал үчүн канчалык оор болбосун сенин бул нерседен чыгууңа жардам берүүнү каалайт. Энн ушунчалык толкунданып жатты. Мен бул тууралуу ата-энеме кантип айтып берем? Бул жөнүндө ишемби күнү үйгө кайтарыбызда дагы сүйлөшөбүз. Кааласаң мен сени менен барайын деп ишендирди Дженни. Эгерде сага жардам керек болсо, мен да барам, деди Хезер. Эндин толкундануусу жоголгон жок, бирок бир аз азая түшкөндөй болду. Силер чыны менен эле мени менен бара аласыңарбы? Мен сага жардам берем, деди Дженни. Сен ушундай оор абалда жалгыз болушуңду каалабайм, деп кошумчалады Хезер. Эгерде сен менин барышымды кааласаң, анда мен сен менен барам. Бул сөздөрдү укканда Эндин көзү жашка тола түштү. Муну кылуу мен үчүн оңой эмес, бирок мен жардамыңарды кабыл алам, деди ал. Хезер курбусун бекем кучактады. Андан кийин Дженни: Энн, сенин көйгөйлөрүңдүн чечилиши үчүн эң маанилүү каражатты колдонушуң керек. Бул каражат Кудай өзү. Мен сенин муну билишиңди каалайм. Сен сексуалдык зомбулукка кабылгандыгың үчүн Кудай сени татыксыз деп эсептебейт. Себеби мында сенин күнөөң жок экенин ал билет. Сен таятаңдын сага жасаган мамилесинен улам Кудайдын каарына калган жоксуң. Жана ал сенден баш тарткан жок. Кудай сага кандай сезим менен карай турганын билишиңди каалайм. Келгиле, азыр ыйык жазууну алалы, деди. Энн менен Хезер ыйык жазууларын алып чыгышты. Анан Дженни аларга бирден аят берди. Энн, сенин аятыңда Кудай сенин кайгыңа кандай көз карашта экени айтылган. Ышая китебинин 63 бөлүмүнүн 9 аятын окуп берчи, сураныч. Энн үнүн чыгарып окуй баштады. Алардын башына ар кандай кыйынчылык түшкөндө Теңир аларды таштаган жок. Теңир аларды өзүнүн сүйүүсү менен куткарып алды. Аларды байыркы күндөрдөн бери көтөрүп жүрдү. Кудай өзүнүн балдарынын башына кыйынчылык түшкөндө эмне кылат экен деп сурады Дженни. Ал да кошо кайгырат экен, деди Энн. Демек, Энн, сенин башыңдан ушундай оор кыйынчылык өткөндө ал өзүн кандай сезди?
Мен кайгырып кыйналган элем. Ошондуктан ал да мени менен чогуу кайгырган жана кыйналган экен деп ойлойм. Дженни Энге ийилип, анда сен өзүңдү азыр кандай сезип жатасың деп сурады. Эн бир аз ойлонуп туруп, эгерде ал мен кыйналган кезде мени менен чогуу кыйналса, анда мен ал үчүн баалуу экенимди сезип жатам. Демек, ал мени менен эмне болуп жатканын билет турбайбы? Жана ал мени сүйөт экен да деп жооп берди. Ооба, туура айтасың Эн. Ал сен жөнүндө баарын билет. Анан таятаңдын көп жылдар бою жасаган мамилеси сага канчалык жараат алып келгенин ал билет. Ошондуктан сен кыйналган кезде ал да кыйналган. Бул аят Кудайдын сага болгон сүйүүсүн эстеп жүрүүңө жардам берет. Менин аятым да үмүт бере турган аят экен, деди Хезер. Дженни башын ийкеп, Хезер, Матай жазган жакшы кабардын 11-бөлүмүнүн 28-аятын окуп берчи. Чарчап чаалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Дженни Энди карады да, көп жылдар бою ушул жагымсыз сырды катып жүрүп, сен өзүңдү чарчап чаалыккандай жана түйшүк тартып жаткандай сезип жатасыңбы деп сурады. Ооба, так ошондой. Анда Иса азыр сага эмнени сунуштап жатат экен? Эн Хезердин колундагы ыйык жазууну карады да, андан кийин кайрадан Дженнини карап, тынчтыкты, деди билинер билинбес жылмая. Эн, сен көңүл бурушуң керек болгон дагы бир жер бар. Бул еврейлерге жазылган каттын 4-бөлүмүнүн 15 жана 16 аяттары. Бул сөздөрдү угар замат Хезер окуп берүүгө шашылды. Ал эми Эн болсо өзүнүн ыйык жазуусун карап отурду. Ал биздин алсыздыгыбызга боорорубаган башка ыйык кызмат кылуучу эмес. Ал биз сыяктуу бардык жагынан сыналган, бирок күнөө кылган эмес. Биздин ушундай башка ыйык кызмат кылуучубуз бар. Ошол себептен жардам керек болгон убакта анын мээримин көрүп, андан ырайым табыш үчүн ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы. Кудай менин кайгымды эле бөлүшпөстөн жана мага тынчтык берип эле тим болбостон ал мага жардам бергиси келет экен, деди Эн. Ооба Эн, муну түшүнүү абдан маанилүү, деди Дженни. Сен ушул оор жагдайдан өтө алышың үчүн Кудай сага жардам берүүнү каалайт. Ошондуктан сен өзүңдүн сезимдериңди башкарып билүүң үчүн сага керек болгон нерсе бул Кудай менен тыгыз мамиледе болуп, анын күчү менен жардамын алуу менен ага таянуу. Муну укканда Эн башын ылдый салып, менин алсыздыгым ушунда. Ошондуктан мен сыйынуу менен ыйык жазууну окуу үчүн көбүрөөк убакыт бөлүшүм керек экендигин билип турам, деди. Туп-туура Эн, деди Дженни. Бул сага жардам берет. Андан соң үчөө алар качан жана кантип Эндин ата-энесине анын окуясын айтып берүү жөнүндө талкуулашты. Дженни менен Хезер ага жардам берет экендигин дагы бир жолу эскертишти. Муну укканда Эн бир аз эс ала түштү. Бирок ата-энеси бул суук кабарды кандай кабыл алары жөнүндө, өзгөчө апасы кандай болору жөнүндө тынчсызданганы токтогон жок. Эн бардыгы ушу менен эле бүтүп калышын абдан каалап жатты. Себеби ал сүйүктүү курбулары менен өзүнүн коркунучтуу сырын бөлүшкөндөн кийин өзүн кыйла жеңил сезип калган болчу. Эмне үчүн ал өзүнүн жарааттарынан азыр эле айыгып кала албайт? Дженни бул узак убакытты талап кыларын айткан, жана ал туура нерсени айтып жатканын Эн билип турду. Кантсе да бир жериң сынып же операция жасалгандан кийин деле кайра калыбыңа келүү үчүн убакыт керек эмеспи? Анда эмнеге жан дүйнөңдүн айыгуусу башкача болмок эле? Бирок бул абалдан ал жалгыз өтпөй тургандыгынын өзү да жакшы кабар. Бул үчүн ал Дженни менен Хезерге көпкө чейин ыраазы болот. Ой жүгүртүү убактысы. Эн сыяктуу сексуалдык зомбулукка кабылган адамдардын терең кайгыга батып, кыйналып жүргөндүгү таң калыштуу деле көрүнүш эмес. Анткени алар бала кезинде денелик жактан, эмоционалдык жактан жана психикалык жактан жабыр тартышат. Ошондуктан азыр алардын мурунку жарааттары кайрадан ачылып жатканда, өз денесинин кол тийбестик укугунан ажырап калгандыгы үчүн алар терең өкүнүчкө батып кыйналышат. Мындай кайгыруу бир нече жумадан бир нече айга чейин созулушу мүмкүн жана көзгө байкала турган 5 стадияны өзүндө камтыйт. Бул стадиялардан ар бир адам ар кандай түрдө өтөт. Стадиялар биринин артынан бири келип жана кайрадан кайталанышы мүмкүн. Бирок сиздин башыңыздан өткөн мындай абалга карата сиздин мамилеңиз эндикине окшош болот деген ойдобуз.
Биринчи стадия бул баш тартуу. Кээде сиз ушундай абалга туш болуп жатканыңызга ишенүүдөн баш тартып жатканыңызды байкайсыз. Сиз болгон окуяны сыр кылып, жашырып жүрө бергендиктен бул стадиянын ичинде сиз көп жылдар бою калышыңыз мүмкүн. Эндинда ушундай баш тартуу реакциясы көп жылдарга созулган. Себеби ал таятасынын ага жасаган кылмышын кимдир бирөөгө айтуудан баш тартып жүрө берген. Сиздин башыңызга түшкөн оор абалдан мээңиз «Жок, мындай болушу мүмкүн эмес» деп өзүн коргоого аракет жасайт. Бул да өзүн коргоонун бир ыкмасы. Экинчи стадия бул ачуулануу же каардануу. Ушундай жагдайларда дайыма «Эмне себептен ушундай болду?» деген суроону өзүңүзгө берүү менен сиз тез эле ачуулана баштаганыңызды байкайсыз. Себеби бул суроого ылайыктуу жана туура жооп таба албайсыз. Себеби сизди зордукташкан жана шерменде кылышкан жана мунун баардыгын адилетсиздик деп эсептейсиз. Сиз эндин окуясындай таятасы жана таенеси менен калууга мажбур кылган жана ушул каргашалуу окуяга алып келген шарттарга ачууланышыңыз мүмкүн. Ошондой эле сиз Кудайга да ушунун баардыгына жол бергендиги үчүн ачууланышыңыз мүмкүн. Керек болсо сиз өзүңүзгө да ачууланасыз. Себеби болуп жаткан нерсеге сиздин да кандайдыр бир күнөөңүз бар деп ойлойсуз. Үчүнчү стадия бул Кудай менен келишим түзүүгө аракет жасоо. Кудайдан болуп жаткан абалды өзгөртүп берүүсүн суранасыз. Эгерде Кудай сиздин эсиңизде калган оор эскерүүлөрдү жана жарааттарды жок кылып койсо, анда сиз жашооңузду өзгөртүүгө убада берип, аны менен келишим түзүп жатканыңызды да байкайсыз. Кудай менен келишим түзүүгө болгон аракетиңизде сиз болгон шарттарды өзгөртүүнү жана өзүңүздүн кетирген катачылыктарыңызды оңдоо мүмкүнчүлүгүн мотив катары колдонушуңуз мүмкүн. Кийинки стадия бул депрессия. Депрессия сиз өткөндү өзгөртө албай турганыңызды түшүнгөндө башталышы мүмкүн. Бул үмүтсүздүк жана азап тартуу сезимдеринин сиздин ички дүйнөңүздү басмырлоосу. Депрессия коркунуч менен өзүнө ишенбестик жана мындан ары ошол сизди зордуктаган адам менен кайрадан көрүшүп калсаңыз кандай болору жөнүндө тынчсыздануу менен коштолот. Депрессиянын дагы бир аспектиси жалгыздык. Сиз өзүңүздүн кайгыңыздан улам баардыгын ичиңизге жашырып, түнт жана жабык адамга айланып, сизге жардам бере алган адамдардын жардамынан айрылып калышыңыз мүмкүн. Акыркы стадия бул кабыл алуу. Убакыт өткөн сайын жогоруда айтылган стадиялар азая баштаганда, сиз өзүңүздүн абалыңыздын реалдуулугун түшүнүп, анын артындагы натыйжалары менен кантип жашаш керектигин биле баштайсыз. Бул стадия сиздин жашооңузда кеңири орун алып калган күндө да сизде ачуулануу, баш тартуу жана депрессия болушу толук ыктымал. Бирок эгерде бул кайгылуу тажрыйбаңыз сизге жакшылык алып келиши үчүн ичиңизде Кудай иштеп жаткан болсо, анда бул сезимдердин сизге тийгизген зыяндуулугу минималдуу болот. Машаякчы жан сооротуучуларда бул 5 стадия зомбулукка кабылган адамдын нормалдуу жана кадимки реакциялар экендигине толук кошулушат. Кээ бир учурларда ушул 5 стадиядан өтүүгө бир нече апта өтүшү керек. Бул учурда сиздеги кээ бир эмоциялар же ойлор тынчыңызды алып, сизди буга чейин болуп көрбөгөндөй кыйнашы мүмкүн. Же болбосо кээ бир эмоциялар сизге таптакыр өөн сезилиши мүмкүн. Ушул себептен улам сизде «Мени менен бир нерсе туура эмес болуп жатабы?» деген ойлор жана шектенүүлөр да пайда болот. Бирок андай эмес. Бул жашооңузда боло турган эң эле кайгылуу абалга карата сиздин мамилеңиздин кадимки эле көрүнүшү. Буга таң калыштын же коркуунун эч кажети жок. Сизге карата жасалган сексуалдык зомбулуктун натыйжалары менен күрөшүүнүн эң эле мыкты жардамчысы бул убакыт. Убакыт баарын айыктырат деген эски макалда бир кичинекей чындык бар. Кырсыктын натыйжаларын көтөрүп кетүү үчүн сизге убакыт талап кылынарын билиңиз. Сизди толтуруп жаткан сезимдер менен ойлордун башаламандыгын иреттеп алыш үчүн сизге убакыт керек. Ошондой эле булар тууралуу тажрыйбалуу машаякчы достор жана жетекчилер менен сүйлөшүү үчүн да убакыт керек. Бир нече жума өткөндөн кийин гана сиздин кайгыңыз акырындык менен азайып, кадимки жашоого кайтып келе аласыз.
Убакыт сизге иштеп берүүсүнө жол бериңиз жана оору менен кайгы бат эле кетип калат деп күтпөңүз. Эн таятасынын ага карата жасаган мамилесин ачык айтып бергенде Хезер менен Дженни ага сооронучту бере алышкан. Бирок ал сооронучтан да көбүрөөк нерсеге муктаж эле. Сиз да буга муктажсыз. Мында дагы эки маанилүү элемент бар. Биринчиден, сиз колдоого муктажсыз. Колдоо менен сооротуунун ортосунда кандай айырмачылык бар? Адамдар сиздин кайгыңызды эмоционалдык жактан тең бөлүшкөн аркылуу сизди сооротушат. Ал эми сизге иш жүзүндө жардам берүү аркылуу колдоо көрсөтө алышат. Сиз бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө, ошентип Машаяктын мыйзамын аткарасыңар деген осуятты аткарган адамдардын жардамына муктажсыз. Мисалы, Дженни энди кайгысында сооротуп, ал эми Хезер анын ата-энеси менен чогуу сүйлөшүүсүндө жанында болорун убада кылып, аны колдой алышкан. Сиз өзүңүздүн айыгууңузга болгон көңүлүңүздү бура алышыңыз үчүн сизге ар дайым күнүмдүк иштериңизде да жардам берип, сиздин кайгыңызды азайтууга карата жасалган мамиле аркылуу башкалардын колдоосун сезе аласыз. Сизге бирөө жардам берейин деген сунушту этибарыңызга албай, же андан таптакыр эле баш тартууну каалашыңыз ыктымал. Сиз бардыгын өзүңүз эле жасап кое алам деп эсептешиңиз мүмкүн. Же өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз менен башка адамдардын тынчын алууну каалабайттырсыз. Бирок мындай кылбаңыз. Сиздин жашооңузда сиз башка адамдардын жардамына муктаж болгон күндөр болорун Кудай билет. Ошондуктан ыйык жазуудагы галаттыктарга жазылган катта бул тууралуу сөздөр жазылган. Башка адамдар сизге жардам берүүсүнө жол бериңиз жана алган жардамыңыз үчүн ыраазы болуңуз. Анткени сиздин башыңызга кыйынчылык түшкөн мезгилде Кудай бул жол аркылуу сиз үчүн кам көргөнүн көрсөтүп жатат. Сиз иш жүзүндөгү жардамга муктаж болуп жатасыз дейле. Бирок эч ким сизге өз жардамын сунуштабай койсо кандай болот эле? Ошондуктан сураңыз. Өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү жакын, ишенимдүү досуңузга, жаштар кызматынын жетекчисине же жыйын кызматчысына айтып берип, алардан жардам сураңыз. Жардам суроонун жаман жери жок. Мисалы, эгерде Дженни менен Хезер эн ата-энеси менен сүйлөшкөнүнө өз жардамдарын сунуш кылбаган учурда да эн алардан суранса болот эле. Көпчүлүк учурда адамдар жардам берүүнү каалашат, бирок эмне кылышты билишпейт. Сиз аларга кандай жардамга муктаж экениңизди айтып берип, сизди колдоосуна көмөктөшүңүз. Жана дагы сиз кубатталууга муктажсыз. Сооротуу менен колдоо көрсөтүүдөн тышкары сиз кубаттоого да муктажсыз. Кубаттоону сиз башка бирөө сиздин маанайыңызды көтөрүүгө аракет кылып жаткандыгы аркылуу кабыл ала аласыз. Эндин курбулары анын ал-акыбалын сурап, аны кучактап, аны менен чогуу сыйынган учурларда анын көңүлү көтөрүлө түшчү. Мындан ары да бир нече жума же айлар ичинде анын акыбалын сурап телефон чалышканда, кайраттуу бол, биз сени мененбиз деген сыяктуу сөздөр жазылган каттар менен открыткаларды алган кезде да ал башкалардын колдоосун сезе алат. Ушуга окшогон кубаттоолор иш түрүндө жардам берүү сыяктуу эффективдүү болбосо да абдан маанилүү. Дагы бир ирет кайталап кетмекчимин. Эгерде муктаж болуп турганыңызда сизди эч ким кубаттабай жатса, анда сураңыз. Сиз үчүн кам көрүп жаткан адамга мени кучактачы, же мен жанымда болуп турчу деп сурануу кадимки эле көрүнүш. Дженнинин Энге берген Кудай анын жашоосунда иштейт деген кеңеши сизге да тиешелүү. Кудай сизди айыптабайт жана башка адамдын сизге карата көрсөткөн зомбулугу үчүн сизге жаман мамиле жасабайт. Ал сизди сүйөт жана сиздин кайгыңыз аны да кайгыга салат. Кудай сизди аяйт жана сиздин кайгыңызды жеңилдетүүнү каалайт. Бул анын колунан келет. Эгерде сиз күн сайын сыйынуу менен ыйык жазууну окууга убакыт бөлбөй жаткан болсоңуз, анда азыр баштаңыз. Ыйык жазуу бизди Кудайга жакындагыла. Ошондо ал силерге жакындайт деп чакырып жатат. Кудайга жакындоо менен анын сизге жакындашынын бир ыкмасы бул сыйынуу жана анын сөзү. Мисалы, күнүңүздү забурларды окуудан баштаңыз. Андан соң ойлоруңузду жана сезимдериңизди Кудайга айтып бериңиз. Андан күч сураңыз. Ал сизге берет, себеби ал сизди сүйөт жана сизге жардам берүүнү каалайт.
Сексуалдык зомбулуктун кесепеттеринен айыгууга жасалган эң маанилүү кадам бул ата-энеңизге бул жөнүндө айтып берип, алардын жардамын алуу. Бул оңой болбойт. Бирок ата-энеңизге айтып берүү менен сиз алардын сиздин айыгууңузга жардам беришине жол бересиз. Эн да ушуну жакында билет. Эндин окуясы. Ишемби күнү кечинде Дженни Шоу Кассидилердин үй бүлөсүнө келгенде Эн аны атасы Джерри жана апасы Дороти менен тааныштырды. Хезер Уэллс болсо бир аз эртерээк келгендиктен ошол жерде болчу. Эн ата-энесине лагерде жүргөн кезде сүйлөшүп, ачыкка чыккан нерселер жөнүндө Дженни аларга айтып берүүнү каалай турганын гана айтты. Биз лагерде абдан сонун убакыт өткөрдүк, деп баштады Дженни. Сиздердин кызыңыздар менен жана башка кыздар менен сүйлөшүүдөн чыныгы рахат алдым. Эн болсо ушунчалык сонун кыз экен. Мен аны сиңдимдей жакшы көрүп калдым. Джерри менен Дороти ушунчалык бактылуу болушкандыктан жүздөрү жаркырап турду. Биз жайкы лагерлерди жыл сайын өткөрөбүз, деп сөзүн улантты Дженни. Жана ал жерде бир гана эс алуу жана көңүл ачуудан сырткары кыздар өздөрүнүн тынчсыздануулары жана көйгөйлөрү менен бөлүшүүгө да мүмкүнчүлүк берилет. Эн оор мүнөздүү өспүрүмдөрдүн катарына кирбейт. Ошондуктан сиздер тынчсызданбай эле коюңуздар. Бирок өткөн жумада ал Хезер экөөбүзгө өзүнүн кичине кезинде болгон өтө оор окуясы менен бөлүшкөн эле. Анан мен аны бул жөнүндө силерге да айтып берүүгө көндүрдүм. Биз Хезер экөөбүз азыр аны моралдык жактан колдоо үчүн бул жерге келдик. Кел эми, Эн. Эн кичине кезинде таятасы анын бөлмөсүнө кирген кезде ал бир жакка качып, бекинип алууну каалаган сыяктуу эле азыр да эч кимге көрүнбөй калууну каалап жатты. Ал ушунчалык толкунданып турду. Бирок Дженни аны баарын айтып берүүгө көндүрдү. Анан ал терең дем алды да: "Апа, ата, эсиңердеби? Силер мурда мени таятамдыкына дем алыш күндөрү калтырып койчу элеңер го?" деп сурады. Джерри башын ийкеди. Ал эми Дороти болсо: "Ооба, албетте. Тайэнең менен таятаң сен алардын үйүнө келгениңди аябай жакшы көрүшчү эле да. Бул таятаңдын ооруп калганына чейин болгон. Сен ал кезде 5 же 6 жашта болчусуң", деди. Эн сөзүн улантуу үчүн өзү мажбурлап жатты. "Мен ал жерде жүргөндө мени менен бир нерсе болгон. Бул бир нече жолу кайталанган эле. Жана бул жөнүндө эч кимге айткан эмесмин", деди Эн, эрдин бекем тиштеп. "Таятам мага сексуалдык зомбулук көрсөткөн." Муну укканда атасы да, апасы да эмне дээрин билбей катып калышты. Алардын жүзү дароо өзгөрдү. "Эмне?" деди атасы уккан кулагына ишене албай. Эн болсо ата-энесине баардыгын ачык түшүндүрүп берүүсү керек деген Дженнинин сөзүн эстеп: "3 жылга жакын мен алардын үйүнө барган сайын таятам мага сексуалдык зомбулук көрсөтүп турган. Ал мага бул жөнүндө эч кимге айтпашым керек экенин буйруган болчу", деди. Анан Эн апасын карады. Анын жүзү көз жашы менен жуулуп жаткан эле. Оозун алаканы менен жаап алып: "О, жок, жок", деп кайталап жатты ал. Атасы болсо таштай катып калгандай сезилди. Анын үрөйү учуп турганы байкалып турду. Эн болсо сөзүн улантып: "Мен бул жөнүндө эч качан эч кимге айткан эмес элем. Себеби мен аябай уялчумун жана коркком. Бирок ошол мезгилден бери мени түнкүсүн коркунучтуу түштөр кыйнап келет. Лагерде да мен кайрадан ошол коркунучтуу түштү көрдүм. Ошондуктан баардыгын Хезер менен Дженниге айтып берген болчумун. Анан Дженни бул жөнүндө силерге айтып беришим керектигин кеңеш кылды. Бул канчалык кыйын болорун биз билип турдук. Бирок баары бир силерге айтып беришим керек деп чечтик. Мунун баарынан өтүүгө мага силердин жардамыңар керек", деди. "Сен мурда эле мунун баардыгын айтып бербейт белең, Эн?" деди атасы терең кайгыруу менен. "Мен корктум, ата. Мында менин да күнөөм бар деп ойлочумун. Ошондуктан эч кандай кыйынчылык жаратууну каалаган эмесмин. Анан да таятам бул биздин кичинекей сырыбыз деп айткандыктан мен ага ишенген элем." Бөлмөнүн ичин жымжырттык каптап калды. Эндин апасы акырын ыйлап жатты. Атасы болсо башы маң болгондуктан унчукпай отурду. Эн ата-энесинин кыйналып жатканын көрүп, көз жашын улам аарчып жатты. Хезер менен Дженни болсо үн чыгарбастан сыйынып турушту. Акырында Джерри Кассиди ордунан туруп кызына жакын келип, анын алдына тизелеп отурду да көздөрүндө толо жаш менен: "Чырагым менен, мен сени менен ошол жерде болбогонум үчүн жана сени коргой албаганым үчүн кечирим сурайм. Сен мындай мамилеге татыктуу эмессиң.
Жана бул сенин күнөөң эмес. Мен үчүн бул өтө оор болуп жатат. Анткени мен сени аябай жакшы көрөм деди. Ал кызын кучактап, экөө чогуу ыйлап жатышты. Андан кийин аларга Дороти да кошулду. Дженни менен Хезер да көздөрүнө жаш алышты. Бир нече мүнөттөн кийин Дженни ордунан туруп, менимче силер көп нерсе жөнүндө сүйлөшүүңөр керек. Ошондуктан биз кетели. Мен энге силер чогуу жакшы жан сооротуучуга барышыңарды кеңеш кылган элем. Балким биздин жыйыныбыздын жетекчиси Онейл мырза кимдир бирөөнү сунуштайттыр деди. Бул абдан жакшы ой деп макул болду Джерри. Ал ордунан туруп көз жашын бет арчысы менен арчыды. Сиздерге да, энге да жүрөгүңөрдүн жарааттарынан айыгуу үчүн убакыт керек болот, деди Дженни сөзүн улантып. Силердин ар бириңерге сооронуч, колдоо жана кубаттоо керек. Биз Даг экөөбүз колубуздан келишинче силерге жардам берүүгө даярбыз. Ал эми Эндин Хезер аттуу эң сонун курбусу бар. Убакыт өткөн сайын Кудай Энди жана силерди ушул жаман окуянын кесепеттеринен айыктырып берерине мен терең ишенем. Дженни үнүн чыгарып сыйынды. Андан соң Хезер экөө Кассидилердин үй бүлөсү менен коштошушту. Алар кетип жатканда Эн узатып чыкты да, мени менен чогуу келгениңер үчүн рахмат. Силерсиз мен муну жасай алмак эмесмин деди. Ушул коркунучтуу сырдан кутулуп алганың жакшы болду. Биз сен үчүн кубанып жатабыз, деди Дженни. Хезер жылмайып, Дженнинин сөзүнө кошулганын билгизип башын ийкеп койду. Ойлоп көрсөң, деди Эн. Эгерде мен коркунучтуу түш көргөн ошол түнү Хезер жанымда болбогондо, мунун баары болбойт эле. Жана сени менен сүйлөшүү керек болгондо да, Дженни, сен жаныбызда болдуң. Силер менин жашоомдо бар болгонуңар үчүн мен Кудайга ушунчалык ыраазымын. Биз бири-бирибизге муктажбыз, деп эскертти Дженни. Анткени башкалар аркылуу биз сооронуч, колдоо жана күч кубат алышыбыз үчүн Кудай бизди ушундай кылып жаратып койгон. Биз жалгыздыкта кыйналып, өзүбүздү өзүбүз айыктыруубузду Кудай каалабайт. Эн жылмайып койду да, анда мен биздин бир тууган болушубузду каалайм. Ошондо биз жалгыз болбойбуз, деди. Алар чогуу каткырып күлүштү да, дагы бир жолу кучакташып коштошушту. Ой жүгүртүү убактысы. Сиз туш болгон сексуалдык зомбулук жөнүндө ата-энеңизге мүмкүн болушунча эртерээк айтканыңыз жакшы болот. Ошентүү менен сиз жарааттарыңыздан айыгууга, алардын колдоосу менен жардамын ала аласыз. А эгерде сексуалдык зомбулукту атаңыз же энеңиз жасаган болсо, анда жыйын кызматчысы же дагы башка ишеничтүү машаякчы менен сүйлөшүңүз. Ал сизге эмне кылуу керектигин кеңеш кылат. Төмөндө ушул сүйлөшүүгө сизди даярдай турган бир нече кадамдар берилген. Сиз менен кимдир бирөө чогуу барышын каалайсызбы? Чечип алыңыз. Энге анын насаатчысы Дженни шоунун катышуусу менен кубаттоосу абдан жардам берди. Балким сиз да ата-энеңиз менен сүйлөшүүңүзгө кимдир бирөө катышса, өзүңүздү жакшыраак сезерсиз. Эгерде сиз өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү Дженниге окшогон кимдир бирөө менен бөлүшсөңүз, балким жыйыныңыздагы жаштар насаатчысы, жакын курбуңуз же жыйын кызматчысы менен чогуу барып, ата-энеңиз менен сүйлөшүүңүзгө жардам бере алар. Жакын курбуңуз же жыйын кызматчысы сиз менен чогуу барып, ата-энеңиз менен сүйлөшүүгө жардам бере алар. Сүйлөшүүнүн убактысын колдон келишинче эртерээк дайындаңыз. Ата-энеңиз жана насаатчыңыз менен сүйлөшүүнү көпкө создуктурбаганга аракет кылыңыз. Сиздерге эч нерсе тоскоол болбой, сөзүңүздөрдү бөлбөй турган, тынч жерде жана жакшы убакытты белгилеңиз. Сиз ата-энеңизге мен силер менен сүйлөшүүм керек. Бул абдан маанилүү. Биз качан жана кайсы жерде отуруп сүйлөшө алабыз деп баштасаңыз болот. Чынчыл болуңуз. Бардыгын ачык айтыңыз. Сөздү ток этер жеринен баштаңыз. Же сиз өзүңүз, же сиз менен чогуу келген Дженни шоу сөздү сиз сексуалдык зомбулукка кабылганыңыз жөнүндө ата-энеңизге түз эле айтуусу керек. Маанисиз сөздөр менен шылтоолорду сүйлөбөстөн, тегеренип жүрө беребестен сөздүн ток этер жерин айтыңыз. Болбосо сиздин сөздөрүңүз угуп турган адам үчүн өтө оор болуп кетет. Алардан жардам сураңыз. Аларга өзүңүздүн сезимдериңизди айтып бериңиз. Алардан кеңеш жана сыйынуу менен колдоп туруусун сураңыз. Ошондой эле сизге жан сооротуучунун жардамы керекпи же жокпу? Алар менен чогуу чечиңиз. Эгерде сизге сексуалдык зомбулук көрсөткөн адамдын көзү тирүү болсо, анда ал дагы башка бирөөгө зыян келтире электе, ата-энеңизден же насаатчыңыздан
Ал жөнүндө керектүү органдарга арыздануу үчүн жардам берүүсүн сураныңыз. Сүйлөшүүнү сыйынуу менен аяктаңыз. Эгерде сиздин ата-энеңиз машаякчы болсо, аларды сиз менен чогуу сыйынуусун сураныңыз. Башыңыздан өткөн зомбулуктун кесепеттеринен айыгып жаткан учурда Кудайдын жетектөөсүн жана жардамын сурап сыйыныңыз. Ата-энеңиздин сезимдерин сыйлап, алардын кеңешин угууга даяр экениңизди көрсөтсөңүз, алар келерки айларда сиздин ишенимдүү тирегиңиз боло алышары шексиз. Сиздин эң жакын адамдарыңыз сиз тарапта экенин билүү эмоционалдык жүгүңүздүн бир кыйласын жеңилдетип кое алат. Эн өзүнүн коркунучтуу сырын ачыкка чыгаргандан бери 4 ай өттү. Эми Эндин жашоосу кескин өзгөрдү. Анын уялчаактыгы менен тартынчаактыгынын ордуна өзүнө ишенгендик жана кайраттуулук орун алды. Андагы күнөөлүү жана уялуу сезимдер жоголуп, башка адамдар менен эркин мамилелешип эле калбастан, өз маалында Хезер менен Дженни жардам бергендей, ал да башкалардын кыйынчылыктарында жардам бере баштады. Сиз да сексуалдык зомбулуктун айынан пайда болгон жарааттардан айыгып, Эн сыяктуу эркиндикке ээ боло аласыз. Бул үчүн сиз бир нече кадамдарды жасашыңыз керек болот. Биринчи, сиз сексуалдык зомбулукка кабылганыңызды факт катары кабыл алыңыз. Сиз муну өзүңүздүн мойнуңузга алып, жакын досуңузга же насаатчыңызга эч нерсени жашырбастан, же актанууга аракет кылбастан бардыгын ачык айтып беришиңиз керек. Сиз ушундай кылганда гана айыгуу процесси башталат. Экинчи, сексуалдык зомбулукту дароо токтотуңуз. Эгерде сизге карата сексуалдык зомбулук көрсөтүү дагы деле токтой элек болсо, анда муну токтотуунун чарасын дароо көрүңүз. Бул тууралуу укук коргоо органдарына кабарлаңыз. Ал эми сизге муну жасоо кыйын болсо, анда өзүңүздүн насаатчыңызга же жыйын кызматчысына жардам сурап кайрылыңыз. Үчүнчү, жоопкерчиликти алышы керек болгон адамга бардыгын жүктөңүз. Башка адамдын сизге жасаган кылмышы үчүн өзүңүздү айыптабаңыз. Сизге сексуалдык зомбулук көрсөткөн адам канчалык өзүнүн күнөөсүн сизге жүктөөгө аракет кылбасын, ал жасаган кылмышы үчүн өзү жооптуу. Сиз жабырлануучусуз. Мында сиздин эч кандай күнөөңүз жок. Сиздин айыгууңуздун булагы болгон Кудайга кайрылыңыз. Кудай сиздин башыңызга түшкөн абалдын себепкер эмес экендигин кабыл алыңыз. Ал сиздин көйгөйүңүздөн чыгуу жолу. Бешинчи, тазалыгыңызды жоготуп алгандыктан кайгыруу үчүн өзүңүзгө жол бериңиз. Жакшы көргөн досуңуз же эр жеткен насаатчыңыз сиздин жоготууңузду коштогон баш тартуу, ачуулануу, Кудай менен келишим түзүүгө аракет жасоо, депрессия жана кабыл алуу стадияларынан өтүүгө жардам бере алат. Ушул сезимдерден баш тартуунун ордуна аларды кабыл алыңыз. Сиздин сүйгөн жана сиз үчүн кам көргөн адамдардын жардамы менен аларды сыртка чыгарыңыз жана башкарууну үйрөнүңүз. Алтынчы, Кудай менен жакын мамилеге умтулуңуз. Күн сайын Кудай менен сүйлөшүп, анын ыйык сөзүн окуңуз, анын күчүнө таянууну, анын сөзүнө толуп үйрөнүүнү, зыяндуу ойлорго жана сезимдерге каршы турууну чечиңиз жана бардык нерседе машаякка окшош болууга умтулуңуз. Жетинчи, башка адамдардын жардамын издеңиз. Сизди сүйгөн жана жардам берүүнү каалаган адамдардын курчоосунда ата-энеңиз, жаштар кызматынын насаатчысы, жакын досуңуз жана сооротуучуңуз же сыйынуу тобу менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүз. Сегизинчи, айыгуу процесси үчүн убакыт талап кылынарын эсиңизден чыгарбаңыз. Сизге көрсөтүлгөн сексуалдык зомбулуктун кесепеттеринен айыгуу өтө оор жана көптөгөн жумаларды же айларды талап кылышы мүмкүн. Бирок бул процесстен өтүүңүздө жана толугу менен айыгууңузда Теңир сизге жардам берет. Авторлор жөнүндө: Джош Макдауэлл, атактуу насаатчы, жазуучу жана ар кандай өлкөлөрдө туруктуулук менен чогулуш өткөрүп жаткан эл аралык кызматынын өкүлү. Ошондой эле ал 50дөн ашуун китептин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Джош жубайы Дотти жана 4 баласы менен Техас штатында Даллас шаарында жашашат. Эд Стюарт көптөгөн машаякчыларга арналган китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Өзүнүн жазуучулук бай тажрыйбасын колдонуп,
Эд Стюарт жаштарга арналган адабий чыгармаларын Джош Макдауэлл менен биргеликте баштаган. Кийинчерээк Эд Стюарт чоңдорго арналган эң кызыктуу 4 романдын автору боло алган. Эд жубайы Керол экөө Орегон штатында Хилсбороодо жашашат. Алардын бойго жеткен 2 баласы жана 4 небереси бар. Мен бул жөнүндө эч качан эч кимге айткан эмесмин. 14 жаштагы Энн Кассиди өзүнүн коркунучтуу сырын мындан ары жашыра албай калды. Түнкү коркунучтуу түштөр, эскерүүлөр, өзүн өзү айыптоо, ал кимдир бирөө менен бул тууралуу бөлүшүүсү керек. Качан гана ал кичине кезинде сексуалдык зомбулукка кабылганын ачык айтып берген кезде өзүн бир аз жеңилдегендей сезди. Бирок азыр ал башкара албаган түрдүү сезимдер аны толтуруп жатат. Сиз Энн сыяктуу кимдир бирөөнү билесизби? Ага эмне деп айтышты жана кантип жардам бериш керектигин билесизби? Балким ушул учурда ал дос ар дайым сүйөт. Башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет деген чыныгы доско муктаж болуп тургандыр. Чындыкка жакын жана кызыктуу окуянын жардамы менен Джош Макдауэлл Эд Стюарт менен биргеликте сиз кабыл болгон оор жагдайлардан улам кыйналып жаткан кезиңизде сизге жардам берүү үчүн жакын досторуңуз эмне кылалары жөнүндөгү маселеге ыйык жазууга негизделген ыкманы сунуштап жатат. Дагы бир маанилүү нерсе, суроолоруна жооп таба албай жаткан адамга кантип жардам берсе болору жөнүндө да биле аласыз. Башында бул китепти өзүңүз окуп чыгыңыз, андан соң аны досуңузга сунуштаңыз. Эгерде сиз өзүңүз ушундай абалга туш болгон болсоңуз, анда сизди келечекте эмне күтүп турганын билесиз. Ошондой эле сиз муктаж болгон сооронучту, колдоону жана кубаттоону Кудайдан жана ушул китепти сизге берген жакын досуңуздан кантип алууну түшүнө аласыз. Таптакыр түшүнө элек. Даг колундагы аш айрысын коюп, Джесси, сенин апаң атаңа карата сенин сезимдериңди түшүнбөй жаткандыгы өкүнүчтүү деди. Джессика эгин бармагы менен сыйпалап койду. Рахмат, бирок мен муну өзүм жеңишим керек. Убакыт айыктырат деп Дженни туура айткан. Биздин жолугушуулар аркылуу мен кыйналган күндөрүмдөн жакшыраак өтүүнү үйрөндүм, деп Джессика жылмайды да Дженниге ыраазычылык толгон көздөр менен карады. Дженни жооп катары көзүн кысып койду. Анан Карен менен Марк кандай деп сурады. Карен дагы деле кээде эшиктерди тарсылдатып калат, бирок акырындык менен көнө баштаганы көрүнөт. Марк да акырындык менен ачыла баштады. Күн сайын кечинде мен аны менен бир нече мүнөт сүйлөшүү үчүн анын бөлмөсүнө барам. Мен анын акыбалын сураганда, ал эмне дээрин билбегендиктен унчукпай отура берет. Ошондуктан мен башка жагынан сөз баштап, сүйлөшүп көрүүнү чечтим. Сен мага берген сезимдердин тизмесин колдонуп, ага Марк, атам менен апамдын ажырашып кеткенине кайгырып, өзүңдү ыңгайсыз сезип жатасыңбы деп сурайм. Ал үчүн ооба же жок деп берүү жеңилирээк. Анан ал ооба десе, сен мени соороткондой, мен да аны сооротуп, кубаттоого аракет кылам, деди Джессика. Муну укканда Дженнинин жүзү жаркырай түштү. Бул эң сонун, Джесси. Бул мага Корунтуктарга жазылган 2-каттын 1-бөлүмүндөгү аятын эске салып жатат. Сен өзүң кабыл алган сооронуч менен Маркты сооротуп жатасың, деди да Дакка кайрылып, менимче Джесси Элисан менен жолугууга даяр го дейм. Кандай ойлойсуң деп сурады. Дак жылмайып башын ийкеди. Дженни кайрадан Джессиге кайрылып, Элисан Гилберт, ал биздин жаштар тобундагы жаңы кыз. 7-класста окуйт. Өткөн жумада биз анын ата-энеси жазында ажырашып кеткенин билдик. Ал бул жерге апасы менен көчүп келген эле. Биз Дак экөөбүз сенден аны менен жолугуп өзүңдүн тажрыйбаң менен бөлүшө аласыңбы деп сурайлы деген болчубуз. Бул Джессиге жага түштү. Бирок ошол эле учурда коркуп кетти. Билбейм. Мен жан сооротуч эмесмин да, ыйык жазууну да жакшы билбейм. Биз сени анын жан сооротуучусу бол деген жокпуз, деди Дак. Сен Маркты соороткон сыяктуу эле аны да сооротуп кубаттооңду суранып жатабыз. Ага өзүңдүн окуяңды, ата-энеңдин ажырашканын башыңдан өткөрүп жатып, эмнелерге үйрөнгөнүңдү айтып берсең жакшы болот. Сен муну кыла аласыңбы? Джессика бирде Дакты, бирде Дженнини карап, жөн гана Марк менен сүйлөшкөн сыяктуу эле, аны менен да сүйлөшүшүм керекпи? Ушул элеби деп сурады. Дак менен Дженни бирдей баштарын ийкешти.
Күтүлбөгөн жерден Джессика үчүн бардыгы жөнөкөй боло түштү. Ооба, албетте мен муну кыла алам, деди ал. Аны менен качан жолуксам болот? Даг колуна аш айрысын алып, мен өзүмдүн куймактарымды жеп бүткөндө гана, деди ал жагымдуу каткарып. Ой жүгүртүү убактысы. Джессика айткандай, ата-эненин ажырашуусунун натыйжалары менен күрөшүүнүн эң эле мыкты жардамчысы бул убакыт. Убакыт баарын айыктырат деген эски макалда бир кичинекей чындык бар. Ыйык жазууда бул жөнүндө мындай дейт: кечинде ый, эрте менен болсо кубаныч. Үй бүлөңүздөгү оор кыйынчылыкты көтөрүп кетүү үчүн сизге убакыт талап кылынарын билиңиз. Сизди толтуруп жаткан сезимдер менен ойлордун башаламандыгын иреттеп алыш үчүн сизге убакыт керек. Булар тууралуу тажрыйбалуу машаякчы достор жана жетекчилер менен сүйлөшүү үчүн да убакыт керек. Бир нече жума өткөндөн кийин гана сиздин кайгыңыз акырындык менен азайып, кадимки жашоого кайтып келе аласыз. Убакыт сизге иштеп берүүсүнө жол бериңиз жана оору менен кайгы бат эле кетип калат деп күтпөңүз. Джессика Инграм кыйын сыноону башынан өткөрдү. Анын ата-энесинин ажырашуусу ага эң эле оор эмоционалдык сокку берди. Бирок ал мындан жакшы өтүп жатат. Азыр ал реалдуулук менен баш тартуу жана өзүн айыптаган жалган сезимдердин дүйнөсүнүн айырмасын көрө алат. Керек болсо, ал башка адамдын кайгысын түшүнүп, ага жардам да бере алат. Джессика дагы деле болуп өткөн нерсеге тынчсызданат. Бирок анын кайгыруусу азайып калды. Ата-энеңиздин ажырашкандыгы үчүн ушул учурдагы азап тартканыңыз ушунчалык оор болгондуктан, сиз мурункудай жашоого кайрадан кайта алышыңыздан шектенишиңиз мүмкүн. Бирок сиз Кудайга таяныңыз жана төмөнкү нерселерди эсиңизден чыгарбаңыз. Өзүңүздүн кайгыңызды сыртка чыгарыңыз. Кудай клапан катары кызмат кылуу үчүн эмоцияларды жараткан. Алар аркылуу сиздин кайгыңыз, ачууланууңуз жана көңүл калууңуз сыртка чыгат. Өзүңүздүн сезимдериңизди ичиңизде катууга аракет кылбаңыз. Айыгуу процесси башталыш үчүн алардын сыртка чыгуусуна жол бериңиз. Башка адамдар сизди сооротушуна, колдошуна жана кубатташына жол бериңиз. Кудай сиздин жүрөгүңүздү айыктыруу үчүн башка адамдардын катышуусун колдонот. Ошондуктан сиздин үй бүлөңүз жана досторуңуз сизди сооротсун, кубаттасын жана иш жүзүндө да жардам берсин. Бардыгы өтүп кетүүсү үчүн өзүңүзгө убакыт бериңиз. Кайгыруунун ар бир тепкичинен өтүүгө, болуп жаткан нерседен баш тартууга, ачууланууга, Кудай менен келишим түзүүгө, депрессияга жана кабыл алууга бир нече жума, бир нече айларда талап кылынышы мүмкүн. Бирок эсиңизде болсун, убакыт өтөт жана сизге жеңил боло түшөт. Башка адамдарды да сооротуп, колдоп жана кубаттай алышыңыз үчүн Кудай сизди колдонуусуна жол бериңиз. Сиздин сооруну чалган кымбат тажрыйбаңыз сизге башкалардын кайгысында жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бул үчүн убакыт талап кылынышы мүмкүн. Бирок ата-энесинин ажырашканынан кыйналып жаткандарды сооротууга, колдоого жана кубаттоого сизде сөзсүз мүмкүнчүлүктөр болот. Кудай Джессикага окшоп, ата-энесинин ажырашкандыгынын оор таасирин башынан өткөрүп жаткан өспүрүмдөргө жардам бере аларын билүү кубантат эмеспи, туурабы? Ал мындан да чоң нерсени жасай алат. Кудай сизге жардам бере алат. Авторлор жөнүндө: Джош Макдауэлл, атактуу насаатчы, жазуучу жана ар кандай өлкөлөрдө туруктуулук менен чогулуш өткөрүп жаткан эл аралык кызматынын өкүлү. Ошондой эле ал 50дөн ашуун китептин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Джош жубайы Дотти жана 4 баласы менен Техас штатында Даллас шаарында жашашат. Эд Стюарт көптөгөн машаякчыларга арналган китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Өзүнүн жазуучулук бай тажрыйбасын колдонуп, Эд Стюарт жаштарга арналган адабий чыгармаларын Джош Макдауэлл менен биргеликте баштаган. Кийинчерээк Эд Стюарт чоңдорго арналган эң кызыктуу 4 романдын автору боло алган. Эд жубайы Кэрол экөө Орегон штатында Хилсбоrodо жашашат. Алардын бойго жеткен 2 баласы жана 4 небереси бар. Биз апаң экөөбүз силерге бир нерсени айталы дегенбиз. 15 жаштагы Джессика бул сөздөрдү укканда, эми анын жашоосу толугу менен өзгөргөнүн түшүндү.
Күтүлбөгөн жерден анын үй бүлөсү жана анын сезимдери талкаланды. Джессика сыяктуу ата-энесинин ажырашуусунан улам кыйналып жаткан кимдир бирөөнү билесизби? Аларга эмне дешти жана кантип жардам беришти билесизби? Балким ошол учурда ал дос ар дайым сүйөт. Башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет деген чыныгы доско муктаж болуп тургандыр. Чындыкка жакын жана кызыктуу окуянын жардамы аркылуу Джош Макдауэлл Эд Стюарт менен биргеликте үй бүлөсү талкаланууга дуушар болгон досторуңуз эмне кылалары жөнүндөгү маселеге ыйык жазууга негизделген ыкманы сунуштап жатат. Жана дагы маанилүү бөлүгү суроолоруна жооп издеп жүргөндөргө кантип жардам бере аларыңыз жөнүндө да биле аласыз. Башында бул китепти өзүңүз окуп чыгыңыз, андан соң аны досуңузга сунуштаңыз. Эгерде сиз өзүңүз ушул көйгөйдү башыңыздан өткөрүп жаткан болсоңуз, анда мындан ары эмне болорун биле аласыз. Ошондой эле сиз муктаж болуп турган сооронучту, колдоону жана кубаттоону Кудайдан жана жакын досуңуздан же балким ушул китепти сизге берген адамдан кантип алууну түшүнүп каларсыз.